Ашыкча салмактуулук адам организминдеги ар кандай ооруларды пайда кылат. Адам семиргенде көбүнчө бутка көбүрөөк таасир этет. Анткени сиздин салмагыңызды көтөрүп жүрүүчү күч бул бут. Бүгүн биз тизе эмнеден ооруйт, аны айыктыруу жолдору жөнүндө адистен кеңеш алып беребиз. Тизеде оорунун пайда болушу биздин жашоо образыбыз көбүнчө мына бизге азыркы учурда бизде мына тоолуу региондордон көрө кайрылуу болуп атат да. Суук шартында бутуна суу өтүп, анан көпчүлүгү оор салмак менен көбүнчө жарагайт. Мына бут муундар ошол оор салмактын деле айынан келип чыгып атат бул. Анан сахары бар бейтаптардын деле көпчүлүгүнө ошол бут оорулары ошол сахардын айынан ошол бут оорулары келип чыгып атат да көбүнчө. Организмде йод, темир, кальцийдин жетишсиздиги муун ооруларын жаратат. Аны менен кошо тизеде жабыр тартып, бүгүлбөй ооруйт. Муун оорулары менен көбүнчө аймактардан 40-50 жаштагылар көп кездешүүдө. Анын себеби суук тийүү, керектүү витаминдердин жетишсиздигинен болот. Эгер сизде артроз болсо, тизе ооруйт. Көп созбостон дарыгерге кайрылып, керектүү кеңештерди алып дарыланыңыз. Активный образ жизни деп коет. Адамдын баардык оорунун келип чыгышы бул көбүнчө жашоо образынан, көбүнчө генетический да болуп калат, генетикалык жактан өтөт. Факторлор болот, ошол оорууну козгоочу факторлор болуп калат да. Ошол оорунун факторлору ар бир бейтапты биз келгенде оорууну козгоочу факторлордон биз алыс болууну суранабыз, что мисалы ар бир ооруну кайсы факторлор козгойт именно. Ошону биз ошол факторлорду азайтууга биз сунуш беребиз. Тизе мууну биздин кыймылыбыз үчүн жооптуу болгон денебиздин эң маанилүү бөлүгү. Андан улам ашыкча салмактан арылып, бут муун ооруларынан оолак болуңуз.